Кутман күн, урматтуу мекендештер. Боз үй дайым биз менен долбоордун алкагында Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык юбилейин отурлай иш-чаралар көргөзмө уюштурулду Көчмөндөр музейинде. Бул көргөзмө элчиликтин жардамы менен уюштурулду. Бул стендте болсо Айтматовдун чыгармаларына атайын арналып тартылган Москвадагы художниктердин графикалык иллюстрациялары. Чыңгыз Төреқоловичтин юбилейине отурлай биз жаш балдарга конкурс жарыяладык. Айтматовдун чыгармалары боюнча А3 форматтагы сүрөттөрдү тартып, долбоордун жетекчиси Казакбаева Дамирага тапшырышы керек. 30 ноябрга чейин. Декабрдын башында конкурстун жыйынтыгы чыгат. Бул сүрөттөр биздин чыгармачыл топтун балдары тарткан сүрөттөр. Бул Айназиктин акварель сүрөттү карандаш менен дагы жана акварель менен дагы тартсаңыздар болот. Эң кичинекей катышуучубуз Султандын сүрөтү ак кеме. Бул бугу эне. Ар бир катышуучуга сөзсүз түрдө белек берилет. 1, 2, 3 местага баалуу китептер жана таттуу приздер болот. Бул көргөзмө 25 октябрга чейин турат. Айтматовдун көргөзмөсү. Жакын арада Айтматов мекеним, эне тилим жана Манас деген чоң иш-чара болуп өттү. Кыргызстандан Каныбек Усмоналиевич келип катышып, көргөзмөгө жана кыргыздын керемет боз үйүнө өзүнүн жакшы баасын, баталарын берип кетти. Бул Манас эпосуна алынып, Теодор Герцендин тарткан эмгектери. Азыр Көчмөндөр музейинде ушундай көргөзмө турат. Жана бул жакта дагы өзүнчө кичинекей бурч бар. Мастер-класстар өтө турган.